Элит жеринде уюштурулган спорттук мелдешке жалпысынан айыл аймактагы 13 бала бакча катышкан. Тандоо турунан 6 үй бүлө жеңип чыгып, финалдык беттешке жолдомо алган. Балдар ата-энелер менен бир команда болуп, 6 тапшырманы аткарды. Оюндун талаптарын так аткарылышын, командаларды иргеп алуу үчүн атайын калыстар түзүлгөн. Катышуучулар мындай иш-чаралар балдардын коомдогу терс көрүнүштөрдөн алыс болууга жардам берет деп белгилешти. Эң главный ушу балдарыбыздын аң сезими, мына физический немелери өрчүйт деп ойлойм. Мындан кийин дагы жакшы немелерге өзүнчө ынтылыш болот да, ата-энеден. Бизден бардешка болсо, бала канчалык ата-энени түрткү берсе, балдар ушунчалык алга ынтылышка аракет кылат да. Ушул жерде өткөрүлгөн иш-чараны уюштуруучуларга чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул жерде мына экстремизмге каршыбыз деген бир уран менен жакшы бир ушундай темада бүгүнкү ушул жыйын өткөрүлдү десек да туура болот. Бүгүнкү күндө орчундук көйгөйгө айланган радикализм, экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү жерлерде профилактикалык түшүндүрүү иштеринин алкагында түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Чегабат айыл өкмөтүнүн коомдук алдын алуу борбору бул багытта саамалыктарды ар дайым уюштуруп турат. Мындай иш-чаралар айыл элинин жаш муунтун туура тарбия алуусуна жардам берип, экстремисттик көз караштардан алдын алууга жардамы чоң. Дин экстрем боюнча алып барып аткан иштери бул келечекте турмушта өзүнүн жолун таап алат деген чоң үмүттөр бар. Баягы айткандай жаштар жаштыгынан уккан нерсе бул өмүргө кала турган жакшы нерсе. Биз бул проонго өтө ыраазыбыз. Мындай иш-чараларды тез өткөрүп элге жакындан мындай түшүндүрүү иштерин алып барат, колдоо көрсөтүп атат. Биздин үй бүлө экстремизмге каршы аталышындагы бүгүнкү иш-чара коомдук алдын алуу борборунун 2022 жылга карата түзүлгөн иш планынын негизинде Проондун каржылоосу, Борбордук Азиядагы Евразия фондунун ишке ашыруусу жана Чегабат айыл өкмөтүнүн кызматташуусу менен өткөрүлдү. Иш-чаранын негизги максаты үй бүлөнүн ынтымагын бекемдөө, ден соолукту чыңдоо, жаш жеткинчектердин аң сезимин өстүрүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк терроризмге кошулуп калган үй бүлөлөр дагы табылып атат. Ошондуктан биз үй бүлөнүн бекемдиги, анын ичинде улуттар аралык достукту көпүрө болуп, биз ошолго достукту бекемдейли, тынчтыкты бекемдейли деген максатта үй бүлөлүк спорттук иш-чараны иш планга киргизгенбиз. Себеби ошол үй бүлөдөгү ынтымак, үй бүлөдөгү достук, биримдик, мээрим, сүйүү албетте дүйнөгө болгон, мамлекетке болгон сүйүүнү дагы арттырат деген план менен биз ушундай спорттук иш планды ойлоп тапканбыз. Кыргызстанда 20 миңге жакын тыюу салынган диний агымдар бар. Иш-чаранын соңунда катышуучуларга үй каражатына керектүү буюмдар, ардак грамоталар, ошондой эле кубок да ыйгарылды. Исак Туратбеков, Анара Раева, Ош ТВ.